Када, капке. Куда сенен бару? Капке. Менин оң бутум менен сол бутумдун ортосундагы аралык болжол менен 1 метр. Кыргызстан эгемендик алгандан бери ушунча аралыкта дагы темир жол салган эмес. Журналистика ары кызыктуу, ары түйшүктүү кесип. Иш боюнча журналисттер түркүн адамдар менен баарлашып, түрдүү окуяларга туш болот. Мен Алатоо 24-кө жооп берип атам. Калганыңарга чоң рахмат. А башкаларга жооп бербейсизби? Жооп бербейм. Эмнеге? Почему? Лицо, Причины просто ваше скажите. лицо мне не нравится. Журналисттердин чыгармачылык ишин колдоо, шык берүү үчүн президент тарабынан мейкин сыйлыгы түзүлгөн. Сыйлыкка ат салышуу үчүн 200 журналист өз эмгектерин жөнөткөн. Аларды иргеп, татыктууларын тандоо үчүн мамлекеттик органдардан 2 киши жана көз карандысыз медиалардан, окуу жайлардан 9 өкүл кирген комиссия түзүлгөн. Президент указы менен мейкин сыйлыгы негизделген. Ал 10 багыт боюнча 10 номинацияга 1 миллион сомдон ыйгаруу бул сынак жарыялаган. Комиссиянын мүчөсү эркин журналист Майраш Базлакунова комиссияга эч ким көрсөтмө бербегенин, талапкерлердин татыктуусун тандап алууга аракет кылышканын белгиледи. Ачык калыс айтышым керек. Мисалы калыстар тобунун төрагасы же мындай орун басарлары тарабынан ушул материалды кичине тартсак, ушул материалды колдоп койсок деген нерсе дагы түшкөн жок. Мен башында да ушул нерсени ачык айткам. Мен эгер калыс иштебесек, анда мен бул комиссияда мындай иштешим да кыйын деген ойдо айткам. Бирок чындыкты айтыш керек, биз калыс иштегенге аракет кылдык. Сынактын жобосуна ылайык жеңүүчүлөр 10 номинация боюнча аныкталып, аларга 1 миллион сомдон акчалай сыйлык берилет. Сыйлыкты 17 декабрда президент Садыр Жапаров опера жана балет театрында тапшырат. Жеңүүчүлөрдүн аты ошол күнү айтылат.